Адырда малың болбосо, бетегелүү кыркарып, кыргыз накыл кеби. Бүгүнкү репортажыбыздын темасын учур талабы сунуштады десек туура болчудай. Акыркы репортаждарыбыздын каармандары мезгилге шайкеш темалар сунуштаган, мыйзам бузган алалар, иш билбеген каралар болуп, биз дагы көңүлүбүздү бир сергитип алалы деп, көп каргалардын ичинен карып болуп бараткан шумкар издеп, изденүүнүн жолуна түшүп, ишке элпек, билими бийик адамдарды издедик. Бар экен элибизде андай азаматтар. Эмесе жүргөн локациябызды дайындап, барган аймагыбыздагы болуп жаткан иштерге көрөрмандарыбыздын көңүлүн буралы. Бұл ат басында мен соғыптан, өмір бойы соғыпты жасап, мына қанды 30 жыл жасап атамыз. Қан шағырын еш қайсы басқа емелер жетпей. Бул кан шаары бул Европанын шаарларында өнүгүп келет. Россия айтат да, маленький Нью-Йорктур. Маленький Нью-Йорктур? Эмне үчүн Нью-Йорктур? Потому что бүт цивилизованный, бары таза. Баары картаң ошондой тартипте иштейсиң. Эл адам бары жакшы. Кант шаары. Шаар макамы 1985-жылы берилген. Учурда Кант шаарынын курамына Люксембург айыл аймагы кошулуп, шаарга облустук маанидеги шаар макамы ыйгарылган. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренеси жетекчиликке алынып, Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндөгү жарлыгына ылайык 2024-жылынын апрелинде Улан Майлыбашев Чүй облусунун Кант шаарынын мэри болуп дайындалган. Аталган шаар башка аймактардан өзгөчөлөнүп турганы шаардын көчөлөрүнөн эле билинип турат. Шаарды тең жарып өткөн Бишкек-Торгарт жолунун тазалыгы, байчеки жайнаган соодагерлердин түйүндөрү көрүнбөйт. Баары ордунда. Таксилер кезек менен кадрлардын талабын аткарып, азык-түлүк базарында да байчеки бузулган жүрүм-турум эрежелери байкалбайт. Ошону менен бирге Борбор калабыздагы Бишкек мэриясынын жетекчилигинин жан өрөгөн, талаш тартыш менен чечилип-чечилбеген көйгөйлөрүнөн бул аймакта кабар жоктой. Облустук макамдагы шаарда катуу тартип орноп, башкарууда транспаrenттик принцип мыктай орноп, ынтымактуу жашоо проекти өз үзүрүн бере баштаган. Бул жердеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өз алдынча көз каранды сыгыздыгына кызыктар болуу менен бирге экономикалык индикаторлорду кирешесин топтоого буралганы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүүсүнүн 3 тартибин өз алдынча камсыздоо, өз алдынча тескөө, өз алдынча каржылоо принциптерин орното алган. 31-августка даярдап атабыз. Кудай буйрса, ошол толугу менен бүтүрүп, ошол өзүнүн өмөтүндө Жаштардын аллеясы деген ат менен кирип атат да? Ооба, бул жаштар аллеясы. Бардык шарттар каралган. Бул жерде ошол скамейка, жарыктандыруу, тротуарларда мындай жөн эле мындай эле бир дорожка эмес. Мындай коляска менен же болбосо велосипед менен ар кандай неме да кылып, анан бул эки чертинен полностью велодорожка да болот. Бул болот. Велодорожка да болот. Бул жердин ортолорунда фонтан бар. Анан бул жерде баягы элдер суу алып түшүшүн ушул жерде болгону ортосуна эки эле ошо атайын торговый сода түйүнү болот. Ички инвестицияны колдонуп, жергиликтүү салыктардын ставкаларын киргизүүдөгү тартипти туура колдонуусу шаарда болуп жаткан социалдык тармактардын өзгөрүүсүнө жол ача алгандыгы. Каржы маселеси кантип чечилген? Бул өзүбүздүн эле Мэриянын бюджети. Айта кетсек, мэриянын бюджети быйыл канча? 306 миллион деп бекиткенбиз мэриянын бюджетин. Ошол өзүнүн эле жергиликтүү бюджет маселенен ушул жака 20 миллион бөлүнгөн, ушул 11 гектар. Ошонун баардыгы тең ушул ичинде.
Кант шаарынын негизги өнөр жай ишканаларынын флагманы деп табылган Кант цемент заводу быйыл өзүнүн жаңы багытын аныктап ишке киргизилген. Ишкананын модернизациясы Кытай компаниясынын жана Евразия өнүгүү банкынын катышуусунда ишке ашырылган. Жалпы инвестициянын көлөмү 60 миллион Америка долларынан ашык өлчөмдө тартылган. Заводдо жаңы линия ишке киргизилгени жалпы өлкөбүздүн өнөр жай потенциалын жогорулатып, курулуш тармагын сапаттуу цемент менен камсыздоого жол ачкан жана кошумча 300 жумуштуу орун ачылышына шарт түзгөн. 1964-жылы негизделген аталган завод 2024-жылы мамлекеттин бюджетине 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык салык төлөмдөрүн камсыздаган. Областтык деңгээлдеги шаар болгону бул мамлекеттик администрациясынын каржы маселесинен бөлүнөсү. Өзүңөрдүн каржы планыңар менен иштейсиңер. Ошондо Европа хартиясында кабыл алынган мындай мыйзам бар эмеспи? Топтолгон каражаттын 80-90% чейинкиси өзүнүн муктаждыгына колдолсун деген. Ошол жагынан түшүндүрүп кетиңизчи, кандайча ушундай объектилерди өзүңөрдүн бюджеттен карап туруп чечип атасыңар? Эми туура айтасыз. Негизи административдик реформа болгондон кийин азыр бүгүнкү күндө биздин элибиз дагы жерибиз дагы көбөйдү. Андыктан жергиликтүү бюджеттин мындайча казынасын бөлүштүрүш өтө кыйын, оорчулук алып келип атат. Себеби дегенде бул жагын жазсаң тил жагы калып атат, ар жагын калсаң бир жагы калып атат. Ошентип бирок бүгүнкү күндө биз бюджетти биздин жергиликтүү шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте ошол жерге отуруп өзүбүздүн мындай краткосрочный стратегиябыз бар. Ошонун алкагында бул жерди жазайлы, бул жерге жеткирели деп ошентип бөлүштүрүп атабыз. Бирок андан сырткары дагы ар кандай эл аралык долбоорлорго катышып, эл аралык ар кандай ушул жанагындай семинар, акыбөткөргө катышып, ошолордон дагы ар кандай инвестициялар тартып атабыз. Маалыматтык цивилизацияны түзүү шарттарында ар бир коомдун ийгиликтүү социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн башкы кыймылдаткыч күчү деп жарандардын баарынын маалыматка болгон эркин жетишүүсү деп саналып калганы бул аймактын жашоочуларынын маалымдуулугу, алардын жашоо ишмердүүлүгүнүн ар бир маселесин камсыздоо үчүн колдонулганы бул жерде байчеки арызданууга чекит койгон. Өзгөчө токтоло турган маселе бул шаарда коопсуз аймак программасы республикалык бюджеттин көзүн карабай каржы маселеси жергиликтүү бийлик органынын тикелей катышуусунда чечилгени. Бул алгылыктуу кадамдын Бишкек шаарынын муниципалдык органдарынын кызматкерлерине сабак катары киргизип, шаар макамын алган жүдөгөн аймактардын ишине үлгү катары колдонсо болчу да экен. Каржы маселеси каяктан чечилди? Каржы маселеси биз Эрика деген долбооруна киргенбиз мурда. Ошол долбоорду иштеп чыгып, алар менен биргеликте, ошо Эрика компаниясы менен биргеликте бүгүнкү күндө экспертизадан толук менен өткөнбүз, бүт документтерин баарын өткөргөнбүз. Аларды болсо азыркы күндө тендерин ойнолушун бүтүлүп жатат. Жакын өткөн жумада эле байланышканда алар ушу сентябрь, октябрь айларында мектепти бузуп, жаңы мектепти салганга даярданып. Айта кетчү нерсе, көчө жарыктандыруу менен маданияттын өнүгүүсүн бириктирген байланыш зор экенин кечки Канттын биздин телекамерабыздын көзү менен тартылган кадрлары далилдегендей, мунун баары адамдын баркын көтөрүп, анын телегейин тегиз кылган шарттар экенин ушул аймакта курулган заманбап аялдамаларды көргөндөн кийин Бишкектин конуштарындагы өңгүл-дөңгүл оюлган жолдун боюнда чаң жутуп автобус тоскондорунун кейпин көрүп, эки ачакей пикирдин коштоосунда ушул Канттын мэринде албаган Борбордун 1-Май районунун акимин жоопко чакыргын келет экен. Ага да кезек жакындап келе жатат. Бишкек шаарынын мэриясынын маалымат кызматы ушул убакка чейин акимдердин эшик кайтаргычы болуп, аларды сын пикирден коргоп келсе, эми атайын репортаж программасы эмки көрсөтүүсүндө арабөк калган шаардын конуштарына өткөнү калганын маалымдайбыз. Мына адамдын коопсуздугу, бул жерде баары адамдын жашоосун жакшыртууга ошондой багыт алган экен. Чынын айтканда, буну биз дагы көптөн бери көздөп, көптөн
пландаштык болгон ошол жерлерде ушинтип калсак жакшы болот деп анан Кудай буюрса сааты келет экен ушу азыр бул күндө Октябрьский жана Панфилов көчөсүнүн кесиштеринин баардыгын тротуарларын жасап атабыз. Жалпы аянты 3 километр. Мындайга Октябрьский көчөсү бул башындагы батыш бетине чейин Панфилов көчөсү да ушундай да. Бул дагы биздин чоң 24 KG порталынан кийинки маалыматты таптык. Көчөйттердин жашоосун цивилдүүлүккө буруп, аларды бөөдө өлүмдөн сактап, иттердин ден соолугуна көңүл бурган Кумайык долбоорун 2022-жылы Канттын мэри Улан Майлыбашев Ысык-Ата районунун аймагына көчүшүнө зор аракетин жумшап, учурда бул райондун жашоочуларын бакандай балияден сактап калганын жергиликтүү ветеринария кызматынын башчысы Асылбек Сабиров айтып бергенден кийин биз Улан Бекболотовичтен өтүнүп жатып Кумайык иттердин жашоосун өзгөрткөн европалык стандартта кыргыз иттеринин иттей жашоосун тескеген итканага баш бактык. Сколько таких приютов в Почуйской области на сегодняшний день? Вот такая только одна. Одна? Да, один. Не только Почуйской области, по Средней Азии. По Средней Азии, да, это вот первая программа, кто занимается этим. И как так получилось, что, Улан Бекболотович, как получилось так, что вы поддержали вот такую гуманную идею, да, по безопасности жизни и животных, и населения, да? Было понятно, что именно по отношению к бродячим собакам нужно было подход другой нужно сделать, да, что я сразу же, когда мне рассказали про эту программу, я понял то, что здоровье наших граждан дороже стоит, чем либо другое. Ну вот во сколько вам обошелся мэрии осуществление этого проекта? Если честно, это совместный проект, да? Если честно, да, если честно, это для моего города Кант 0 сом абсолютно ни одной копейки. Самая главная инициатива. Здесь самая главная инициатива и то, что надо было запретить отстрел собак. Вот самое главное, что было. Быйыл жылдын башында Айыл чарба министрлигинин демилгеси менен январь айында Бишкекте иттен адамга жуккан эхинококкоз, альвеококкоз коркунучтуу ооруларынан арылуу боюнча улуттун деңгээлиндеги форумду Бириккен Улуттар уюмунун патронажынын жардамы менен жолбун иттерден калкты кантип сактайбыз деген муңдуу чакырыктын алкагында өткөрүлгөнү унутулуп бараткандай. Мен мына Ысык-Ата районуна келдим. Сабиров Асылбек Кубанычбекович, жетекчи. Райондун ветеринария кызматынын жетекчиси, ошол боюнча эмне үчүн баарын тең айыл өкмөттөрдүн карамагына калтырып койгонсуңар? Атууну дагы, жок кылууну дагы, көмүүнү дагы. Биздики полный ошол көзөмөлдө турат баары. Анан биз баягы малды биз өлтүрүүчү орган эмеспиз да, биз баягы дарылоочу, ошол ден соолугун баягы карап, анан ошондуктан айыл өкмөттөр өткөн деп ойлойм да мен, айыл өкмөттөр карайт. Мынакей келиним иштебесе кайненем башы болсун деген неме менен иштейт экенсиңер да. Силер эмени өлтүрбөйсүңөр жаныбарларды. Ошол өлбөс үчүн эмне учурда кандай кызмат кылып атасыңар, ошону билейин деп келдим жерине. Биз ошо жаз күз иттерге полный өкмөт тарабынан берген вакциналарды полный таратабыз, эме кылабыз, бөлүштүрүп ар бир айыл өкмөткө өзүбүздүн малыбыз, бөлүнгөн малыбыз бар, жылга. Ошолорго частный врачтар келип, полный өзүнүн айыл өкмөткө караган врачтар бар. Эхинококкоз менен альвеококкоздун курттарын аныктоого албайсыңар? Аны лабораториядан келип алышчы кыздар. Мисалы убакыт урса жок алганга. Бирок негизи алыш керек да, бирок дарысын убагында берип атабыз. Гениалдуу иштин баары жөнөкөй чечилет дегенде бул көйгөйдүн жолу оңой эле табылчу да экен. Миллиардтаган каражат жумшабай эле биздин камерабыз чагылдыргандай жай ачып, дареги тээ Манас бабабыздын жашоосунда айтылган алгыр тайган Кумайыктын тукумун гана сактоого аракет кылбай, миллиондогон замандаштарыбыздын жашоосунун коопсуздугун камсыздай алмак экенбиз.
Бирок Кумайык долбоорунун тушоосу 2020-жылы Каражыгач багында 41 гектар жерге жайгашат деген имишке карабай, иттердин багынын тайкылыгынанбы же чиновниктерибиздин алкымынын аранынанбы, Каражыгач багынын гектарынын асман чапчыган багасынын кымбатынанбы, иттердин да калктын да ден соолугуна өбөк болчу долбоор борбордо өнүгө албай регионго көчкөнү да суроо жаратпай койбойт. Бул суроо да адамдык жетекчилик дараметке байланыштуу экенине токтолбосок болбойт көрүнөт. Эмнеге Кыргызстан Франция экологиялык туризм бирикмеси Бишкекте тамыр салып иштей албай Ысык Ата районуна көчүп кеткен? Борбордук мэриянын чиновниктеринин шалаакылыгыбы же башка оюндар ойнолгонбу? Аны биздин репортаж чыккандан кийин тийиштүү органдар көңүл бурат деген ишенимдебиз. Кумайык иттердин жашоосун гана эмес, бүтүндөй эле чөл көмүндө көчө иттерин атуунун ордуна аларды акысыз стерилдештирип жана эмдөө жүргүзүп, инфекция коркунучунан калкты алыстатып, жашоо шартын өзгөрткөн долбоор толугу менен француздардын финансылык каржылоосунун негизинде ишке ашкан. Дагы кошумча маалымат, Орто Азия чөлкөмүндө мындай приют Кыргызстанда тактаганда кантта гана ишке ашырылган. Эл аралык форумдарда тил эмизген окумуштууларыбыз да баралдуу министрликтер менен Бишкек мэриясынын омурткасы көтөрө албаган ишти 35 000 жашоочулары катталган Кант шаарынын ана башы ашык сөзү жок аткарып койгондо болуп жатпайбы? Урматтуу көрөрмандар, биз адвокат эмеспиз. Биз тийиштүү маалыматты так берген кызматпыз. Күн алыс жегендер, ичкендер мамлекеттик дасмиясы менен өз чөнтөгүн алмаштырып койгондордун аты маалымат айдыңында айтылып калган учурда калктын камын ойлогондордун бейнесинен бир шилтем. Бар болуңуздар. Кийинки темада эмнеге шаардын акимдери ишин көргөзө албай буйдалууда. Көрүшкөнчө.